Саламатсыздар, урматтуу достор. Биз бүгүн практикалык грамматика бөлүмүнөн орфография деген теманы өтөбүз. Орфография деген сөз, орфоэпия деген сөз силерге тааныш. Орфоэпия бул жалпы республикалык тестирлөөдө келбейт. Анткени ал сөздүн мааниси туура сүйлөө деп которулат бизче айтканда. Ал эми орфография дегенибиз адабий тилдин жалпыга бирдей кабыл алынган нормаларын сактап, туура жазылуу эрежелерин биз эмне дейт экенбиз? Орфография деп айтат экенбиз. Демек, сөздөрдү биз туура жазганыбыз бул орфография. Азыр бүгүнкү сабакта дал ошолор тууралуу мисалдарды келтирүү менен теманы түшүндүрүп бермекчибиз. Демек, орфографияны түшүнүңөр, сөздөрдү туура жазуу экен. Акыркы баягы тамгасы ч менен бүткөн сөздөргө, сөзгө кайсы мүчөлөр уланат дейт? Кайсы тамгалар уланганда, мисалы ч, т, с мүчөлөрү уланганда, ч, т, с, ч менен бүткөн сөздөргө ч, т, с менен башталган мүчөлөр уланса, ал кандай жазылат? Мисалы, өкүнүч деген сөз, ч менен бүтүп атабы? Өкүнүч. Ч менен бүтүп атат. Ага мүчөлөр уланып атат. Т мүчөсү, мисалы, өкүнүчтүү дейбиз, Т мүчөсү, Т тамгасы башында турат. Демек, туура жазылышы кандай экен? Өкүнүчтүү деп жазганыбыз туура экен. Көпчүлүк окуучулар буну кантип коет? Өкүнүчтүү деп коет. Угулушу боюнча, жок, угулушу боюнча жазылбайт экен, достор. Мисалы, коркунуч деген сөз бар. Коркунуч, ага дагы Т, мисалы, уланса, демек, коркунучтуу. Буну окуучулар коркунуч деп кабыл алып алышат дагы, эмне кылышат? Коркунучтуу деп ш менен жазып салса, монтип. Бул дагы туура. Жана ошондой эле, мисалы, аяныч деген сөз бар, аяныч. Ага дагы луу үлөн уланып, демек, аянычтуу деп жазылат экен. Түшүндүңөр, акыркы тамгасы ч менен бүткөн сөздөргө баягы мүчөлөр уланганда, ал ч менен эле жазылыш керек экен. Шга өтүп жазылбайт экен. Түшүндүңөр, Анан кээ бир сөздөрдү биз мынчып айтабыз да, достор. Көрүнбөс, багынбас деп айтабыз го, мисалы. Мончуп айткан сөздөр бар да. Көрүнбөс болдуң го, көрүнбөс. Багынбас экен деп айтабыз, мисалы. Багынбас, багынбас, ушундай багынбас деп айтабыз. А жазууда, достор, жазууда айтылышы боюнча жазылбайт экен. Мисалы, көрүнбөс дегенде, достор, карасаңар, эки м кетип калды. Көрүнбөс. Көрүнбөс болдуң го деп. А жазууда эмне деп жазат экенбиз? Демек, туурасы көрүнбөс. Көрүнбөс болдуң деп м менен жазат экенбиз. Демек, бунусу ката экен. Багынбас дегенде, демек, жазууда эмне деп жазат экенбиз? Багынбас душмандар экен деп жазат экенбиз. Демек, бул туура. Бул эмне болду? Ката болду. Түшүнүп атасыңар, достор? Экөөнүн баягы айырмачылыктары дал ушундай экен. А бирок апта күндөрү бар го, жума күндөрү. Мисалы, жума күндөрү кандай? Жума күндөрү бар эле бизде кыргыз тилинде. Кайсы күндөн жума башталчу эле? Ооба. Дүйшөмбүдөн жума башталат. А бирок дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби деп бизге кайсы тамгалар угулуп атат? Мисалы, мындай айтканда, дүйшөнбү, шейшенби деп угулуп атат, карасаңар. Кайсы тамга угулуп атат? Бизге н тамгасы угулуп атат. А бирок апта аттары жалаң м тамгасы менен кетет экен, достор. Кандай? Демек, бул ката, экөө тең ката. Туура жазганыбыз дүйшөмбү, шейшемби. Мисалы, 4-чү күн эмне дейбиз? 4-чү күндү айтып жазып көрөлү. Бейшемби дейбиз, бул жакта шаршемби калып калды. Бейшемби. Анан эң акыркы мейли базар күндү жазып коелу. Анан биз кыргыздар кыргызча эмне дейбиз? Жекшемби. Көрдүңөрбү? Жалаң бул жакта м тамгалары сакталыш керек экен. М менен жазып сала турган болсок, анда ката жазып салган болуп саналабыз. Ошондуктан ушул эрежени сөзсүз түрдө карайлы. Кийинки эрежеде, мисалы, акыркы тамгалары, достор, экрандан баягы
көзүбүздү албайбыз. Мисалы акыркы тамгалары Б, В, Г, Д жана Ж. Ушул тыбыштар менен бүтсө сөз. Анан ага мүчө уланса, мисалы Б менен В менен кайсы сөздөр бүтүшү мүмкүн? Кандай сөздөр бар эле бизде? Мисалы Б, В, Г. Герб деген сөз бар. Герб Б-га. Герб Б менен бүтүп атат. Ага мүчө уланганда каткалаңдашып уланат да. Гербтин деп карасаңар, мондай угулуп атат кулагыбызга. Гербтин. Анан бул деле П угулуп атат да, гербте П. А бирок Б жазылыш керек дагы. Анан жазылганда Б менен жазылат экен дагы. Карагыла. Герб деп жазылды го. Анан жумшак эле кайра мүчө уланат экен. Жумшак менен бүтүп атат, демек жумшак тамга менен мүчө уланыш керек экен, достор. Каткалаңдашып кетпеш керек экен. Угулганда бизге каткалаңдашып угулат. Жазылганда каткалаңдашпайт экен, демек гербтин, түшүндүңөр. Жана ошондой эле мисалы багаж. Ж менен бүтүп атат. Багаж деп кайсы угулат бизге көбүнчө? Багаж. Ш тамгасы угулат. А бирок жазылганда ш эмес, багаж деп туруп ага мүчө улаганда д мүчөсүн улайт экенбиз. Багажды. Же болсо багаж к эмес, багаж га деп га тыбыштарын улайт экенбиз. Тагыраагы ушул тамгалар менен сөз бүтсө, ага сөзсүз түрдө жумшак үнсүз менен башталган тамгалар уланыш керек экен. Каткалаңдаса ката болуп калат экен. Түшүндүңөр, Түшүндүңөр. Мисалы, доклад деген сөз силерге мондай болот, достор. Доклад деп т тамгасы менен угулат. Ага мүчө уланганда көпчүлүк эмне дейт? Докладты деп жазып коет. Жок, кыргыз тилинде монтип жазганыбыз ката экен. Эмне үчүн? Акыркы тамгасы доклады. Доклад. Демек д тыбыш менен бүтөт экен дагы. Ага мүчө улаганда доклад анан т деп койсо, монтип мүчө улап койсо, доклад т депчи мисалы. Эмне экен? Ката болуп калат экен, достор. Жумшак менен бүтүп атабы, демек жумшак уланыш керек экен. Доклад д. Түшүндүңөр, Анан Кыргызстанда область бар. Кайсы область бар? Акыркы тамгасы д тыбыш менен бүткөн. Жалал-Абад облусу бар. Жалал-Абад облусуна карайлы, мисалы. Жалал-Абад. Көрдүңөрбү? Демек Жалал-Абадтык же болбосо Жалал-Абадка деген сөздөр кандай жазылат экен? Жалал-Абадтык десек мына мондай жазылат экен. Жалал-Абаддык деп эки д кетет экен. Жалал-Абадга десек кандай жазылат экен? Бизге угулганда Жалал-Абадка деп угулат. Бирок жазылганда кандай жазылат экен? Г менен, көрдүңөр, д-дан кийин кайра жумшак үнсүз келиш керек. Ошентип жазылат экен, достор. Түшүндүңөр, акыркы тамгалар демек ушул тамгалар менен бүтсө, ал жумшак эле жазылат деген эреже бар экен. Мисалы, акыркы тамгасы р тамгасы менен бүткөн сөздөр бар. Кайсы сөздөр бар? Р тамгасы менен бүткөн кар деген сөз бар, же болсо кар деген сөз бар, шор деген сөз бар. Мисалы, кар деген сөздү алалы. Кар деген сөз алачы, каардуу адам деп коебуз го. Ошол кар деп акыркы тамгасы р тыбыш менен бүтүп атат. Ага демек лык дагы улансак болот, дык дагы уласак болот экен. Лууну дагы уласак болот, дууну дагы уласак болот. Бул жакта сөзгө жараша болот, мисалы, каардык деп айта албайсың да, каарлуу деп айтсак болот, каарлуу адам экен деп. Каарлуу адам экен. Жана ошол эле учурда каардуу адам экен десек деле болот. Д дагы улана берет, л менен башталып деле улана берет экен. Мисалы, шор деп коебуз, Шор. Демек шорлуу десек да болот экен, достор. Шорлуу деп жазсак болот экен. Шор ду деп дагы жазсак эч кандай ката болбойт экен. Экөө тең туура экен, көрдүңөрбү? Дагы ла мүчөсү деле улана берет. Мисалы, р менен бүткөн сөзгө ла дагы да дагы улана берет экен. Ла. Мисалы кандай? Түрлө, анан түрдө. Түрдөп жасады, мисалы, салатты менен жубайын түрдөп жасады десек да болот, түрлөп жасады десек деле экөө тең эмне экен, достор? Туура экен. Акыркы тамгасы демек р тыбыш менен бүтсө, ду, лу, лык, дык, анан ла, анан да деген дагы мүчө улана берет экен, достор, түшүндүңөр. Эми тууралуу кеп кылалы. Арсар келер чактын мүчөсү кайсы эле? Этиште билебиз, 3 баягы чак бар. Келер чак, өткөн чак жана учур чак деген чактар бар. Келер чак өз ичинен экиге бөлүнөт, Айкын келер чак, анан
арсар келер чак. Айкын келер чак өзү эле айтып тургандай сөзсүз түрдө алдыдагы боло турган нерсе ачык айкын так болсо, ал демек эмне экен? Айкын келер чак болот. Мисалы ал эртең жамгыр жаайт десек, бул айкын келер чак, билип туруп айтып атабыз. Анан кээде билбей, мисалы болжолдоп айтабыз. Ал эртең жобосо ал кийинки жылы Америкага барар бекен дейбиз. Ойноор бекен мени менен дейбиз, Демек бунун баары арсар келер чак болот экен. Демек арсар келер чактын достор мүчөсү кайсы мүчө экен? Ар деген мүчө. Ар мүчөсү демек арсар келер чактын мүчөсү. Бул уңгуга уланганда көпчүлүк окуучулар адаштырып ушул сөздөрдү туура эмес жазышат экен. Мисалы, ойно дегенге ар мүчөсүн улайбыз азыр, ойно. Тур деген сөзгө улайлы ар мүчөсүн. Бас деген сөзгө улайлы ар мүчөсүн. Анан өс деген сөзгө улайлы ар мүчөсүн. Эми өсар деп мынан буякта өсар деп жазбайбыз, өсөр деп жазабыз, өзгөрүп кетер эмеге жараша, сөздүн уңгусуна жараша. Өс ар кел плюс ар. Тур, бас, өс, кел, ойно, укта. Укта, ар. Достор, эми буларга бара-бара кандай жазат? Мисалы, ойно плюс ар болду, демек буну канча жазат экенбиз? Ойноор деп жазат экенбиз. Эмне үчүн ушунча жаздык? Анткени уңгусу ойно дегенде акыркы тамгасы о тамгасы үндүү тыгыш, ага кайра үндүү ар деген мүчөнүн биринчи тамгасы ар болгондо а тамгасы да. Көрдүңөр, бул о деген тамга менен бүтүп атат, үндүү. Бул жак а деген тамга менен башталып атат, үндүү. Демек бул жакта бара-бардан кийин эмне деп жазылат экен? Ойноор деп жазылат экен, туура. Эми бул жакта карайлы. Тур ар дейт. Тур деген сөздүн акыркы тамгасы кайсы болот атат? Р тамгасы болот атат. А бул жак үнсүз болот атат. Р тамгасы үнсүз экенин билесиңер, бул жак үндүү. Демек аны канча жазат экенбиз? Турар деп эле жазат экен кыскача. Эгер бул жак үндүү болуп, анан бул жактагы үндүү болгондо экөө тең, анда биз созулма кылып жазар элек. Тилекке каршы бул жакта эмне болуп атат? Үнсүз менен бүтүп атат, бияка үндүү менен уланып атат. Ошондуктан кыска эле жазылат экен. Басар дегенде деле эмне экен? Басар деп эле жазат экенбиз. Басар, басмаксам болду деп. Өсөр дегенде деле мисалы с тамгасы үнсүз да. С тамгасы үнсүз, ага ар мүчөсү уланат, демек ал өсөр деп эле жазылат экен. Көпчүлүк мектептердин жанакындай залдарда, буруштарда ушул сөздөр кандай жазылган? Өсөр деп жазылган. Мисалы бул монтип жазып койгон да, достор. Келерди көпчүлүк ушунча жазышат. Бул дагы ката экен, достор. Эмне үчүн? Анткени л тамгасы үнсүзбү же үндүүбү? Үнсүз. Үнсүз, ага үндүү мүчө уланып атат. Демек үндүүдөн бул жакта экөөнүн ичинен канча үндүү турат? Бир эле үндүү болуп атат. Андыктан бул кандай жазылат экен? Келер деп эле кыскача жазылат экен, достор. Келер деп жазганыбыз ката экен. Уктар дегендин акыркы үндүү эме уңгусу болот. Акыркы тамгасы а тамгасы үндүүбү же үнсүзбү? Ооба, үндүү. Биякта ар мүчөсүнүн а тамгасы үндүү. Демек бул эмне кылат экен? Экөө тең үндүү болгондуктан уктар деп жазат экенбиз. Түшүндүңөрбү, достор? Түшүндүңөр, Экөө тең демек үндүү болсо демек баягы созулуп жазылат. Бирөө үндүү, бирөө үнсүз болсо кыска жазылат деген эреже ушул. Биз бул тамгаларды, ушул сөздөрдү сөзсүз түрдө туура жазышыбыз керек. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жок эле дегенде мындай сөздөрдөн бир эки суроо келип калышы толук ыктымал. Андыктан үйрөнүп алганыңар жакшы. Эми чакчылды уюштурган кайсы мүчө тууралуу кеп калабыз? Азыр ып деген мүчө тууралуу кеп калабыз. Ып. Бул чакчылды уюштурган мүчө, этишке уланат көбүнчө. Демек ып деген мүчө кандай? Теп деген сөзгө ып улайбыз азыр. Теп, ып. Кап, ып. Чап, ып. Эм. Бул сөз эм деген сөз болот. Эм, ып. Кем, ып. Жап, плюс ып. Достор, көрүп атасыңар, демек бул жакта акыркы тамгалары уңгунун кээ бирлери п менен бүттү, кээ бирлери м деген тыбыш менен бүттү. Эми бул жакта карайлы. Кандай жазылат?
теп плюс ып монтип жазып койсок туурабы? Тебип деп. Кыргыз тилинде тебип деген сөз жок, достор. Тебип деген сөз колдонулбайт экен. Демек бул ката. Кап ып дегенде монтип жазып коюшат кээ бирлер. Кабып алды, мени ит кабып алды деп. Ушул сөздү эле жалпы жөнүнөн эле кабыл алып жазып коюшат, экөөнү бириктирип. Мындай да сөз жок. Чабып ийди дейбиз, чабып, чабып ийди дейбиз. Мындай дагы сөз кыргыз тилинде жок. Эм деген гыпты канча булайбыз? Эмип деп коюшат. Кыргыз тилинде, достор, эмип деген ушул баягы кыргыз тил сөздүгүн карап көргүлө, ошол жактан эмип деген сөз кездештирбейсиңер. Жана ошол эле учурда кемип деген сөз дагы кыргыз тилинде, достор, эмне экен? Жок экен. Кемип деген да жок экен. Анан жап дегенге биз эмне деп коебуз? Жабып деп айтып жүрөбүз, жазып жүрөбүз. Мындай дагы сөз жок экен. Демек тууралары кайсы? Тууралары теп ип дегенде теп деп жалаң ортолору созулма тамгалар менен кетет экен. Кабып дегенде кап деп кетет экен. Чабып дегенде чап деп жазат экенбиз. Эмип дегенде эмп деп эки көрдөр, бул жакта э кетип атат, бул жакта а, э. Жана ошондой эле кем дегенде, кемип дегенде канча жазат экенбиз? Кемп деп жазат экенбиз. Жабып дегенде, демек, жап деп жазат экенбиз, достор. Түшүндүңөр, Демек, чакчылдын ып мүчөсү уланганда мындай жазылбайт экен, аркы жазгандарым туура экен. Ып мүчөсү дал ошондой уланып жазылат экен. Бир нерсени айтайын, кыргыз тилине ушул тамганы кошолуу деп мурда чыгарып калышты, W тамгасы. W тамгасын кошуштун алфавитке кереги жок. Мисалы, аба деп туура жазабызбы же ката жазып жүрөбүзбү деп айтышат. Мисалы, аба дегенибиз туурабы? Аба. Же болбосо аба дегенибиз туурабы деп. Сөз түрдө кайсынысы туура? Астыңкысы туура. Аба деген сөз ката, достор. Аба деп айтсак болот. Ал орфоэпия эрежесине таянып айтсак болот. Мисалы, мен барып туруп өзүмдүн абаларым бар. Аларды абаларым деп айтпашым керек экен. Абаларым бар деп айтсам, демек ал ката. Ал жакта мен в менен айтам. Абаларым деп в менен айтышым керек. Бирок жазганда мен в менен жазып койсом ката болуп калат экен. Аба деген сөз б менен жазылат экен. Ошол эле учурда көпчүлүк окуучулар мисалы монтип жазып жүрүшөт. О, а деп коет. Же болбосо о, ва деп коет. Кайсынысы туура? Булбу же булбу? Экөө тең туура эмес. Демек туурасы кайсы экен? Оба. Биз WhatsApp группалардан жана башка группалардын баарынан оба деп жазсак, ошол эң негизги туурасы болуп саналат экен. Достор, биз орфография темасындагы сөздөрдү туура жазуунун эрежелери боюнча сабагыбызды улантып бермекчибиз. Азыр болсо сынатооч деген баягы сөз түркүмүн баарыбыз билебиз. Ошол сынатоочко сөздүн башында бир даражалар бар, күчөтө турган даражалар бар. Мисалы, сары деген сынатоочто, кандай деген сөзгө жооп берет. Жашыл бар, жашыл деген дагы сынатооч. Түстөрдү айтканда, чоң деген кандай адам экен десе, чоң дейбиз го. Демек, мунун баары сынатооч. Ушуларга жанакы күчөтмө маани келе турганда, күчөтмө маанидеги алдына мүчөлөр уланганда бирге жазылат деген эреже бар, достор. Ушуну көпчүлүк мисалы сап-сары дегенде монтип жазып коюшат. Сап деп туруп, сары деп жазышат, же болбосо өзүнчө бул дефиси жок кылып монтип жазып койгон досторубуз, замандаштарыбыз, чоң адамдар, мугалимдер, жада калса окуучулар да бар. Демек, мындай кандай эткенбиз? Бирге жазылат экен. Демек, күчөтмө маанидеги сөздөр бирге жазылыш керек экен сынатооч менен чоңу. Мисалы, жашыл дегенде жап-жашыл деген күчөт атат, жашылдан дагы өтө жашыл дегенде. Демек, бул жакта дагы ал кандай экен? Бирге жазылат. Чоң дегенде чоп-чоң бирге жазылат. Бийик дегенде бип-бийик. Көрдүңөр, бардыгы тең бирге жазылыш керек. Эреже демек ушундай экен. Анан кийинки эрежелерге азыр эсиме келе түштү. Жана ар мүчөсү тууралуу кеп кылганбыз, достор. Ар мүчөсү мисалы уланганда уңгу сөзү үнсүз менен бүтсө, анда эмне дегенбиз? Кыска жазылат дегенбиз. Ал эми үндүү тыгыш менен бүтүп калса, созулуп жазылат деген эреже бар деп айтканбыз. Азыр болсо эрежеден тышкаркы бир учурларды айтып коелу. Чири деген сөз бар эмеспи кыргыз тилинде? Чири. Анан байы деген сөздөр бар да, турабы? Байы. Көрдүңөр, бул жакта эмне менен бүтүп атат? Экөө тең
үндүү тыбыш менен бүтүп атат. Үндүү тыбыш менен бүтүп атат. Анан силер буга ар мүчөсүн улайбыз. Мисалы чирир, анан байыр дегенде ар мүчөсүн уласак, сен айтпадың беле, же болбосо агай сиз айтпадыңыз беле, эгер үндүү менен бүтүп, ага дагы үндүү уланса созулуп жазылат деп. Бул жакта и деген тыбыш менен ы деген тыбыштын кыргыз тилинде созулмасы жок. Демек булардын созулмасы жок болгондуктан эмне деп жазылат экен? Чирир деп кыска жазылат, чирир. Байыр деген байыр деп деле кыска жазылат экен. Көрдүңөрбү? А эмне үчүн кыска жазылды? Себеп дегенде ы менен и тыбышынын созулмасы кыргыз тилинде жок. Ошол себептен буну сөз түрдө билип алышыңар керек, достор. Жана ошондой эле мисалы кээ бир сөздөрдү эки эрежеде, тагыраагы эки учурда деле жаза берсе болот деген кептер бар. Мисалы акыркы тамгасы л, анан ны менен бүткөн сөздөрдү алалы. Моюн, анан айыл. Моюн, айыл, ийин. Ийин. Дагы кандай сөздөр бар? Мисалы моюн, айыл, ийин, дайын, дайын. Акыркы тамгалары л тыбышы менен, же болбосо ны тыбышы менен бүтүш керек болот. Дайын. Буларды, достор, эки түрдө тең жаза берсек болот экен. Тагыраагы менин моюнум эмес, моюну деп деле жазсак болот. Анын моюну депчи. Моюну деп жазууга кыргыз тилинде эмне экен? Уруксат берилет экен. Айыл дегенде сенин айылыңа баргым келип атат деп, айылы деп деле жазсак болот экен. Анын айылын сагындым деген сыяктуу, Мен айылымды эмес, мен айылымды сагындым десек деле туура болот экен. Ийин дегенде демек эмне кылат экенбиз? Ни деп деле жазсак туура болот экен. Дайын дегенде дайыны чыкпай кетти ал баланын деп коет го. Дайыны чыкпай кетти. Демек дал ушундай жазсак болот экен, достор. Экөөнө тең эмне экен? Уруксат берилет экен. Анан кээ бир учурда дагы бир сөздөр жазалы. Бакыт деген сөз бар го. Монтип жазат да кээ бир адамдар мындай жазат. Кайсынысы туура? Экөө тең туура албетте. Эмне үчүн туура? Себеп дегенде бирөө башка мааниде, бул жакта башка мааниде кетип атат. Тагыраагы бирөөсү адамдын аты катары кетсе, демек ал баш тамга менен жазылат, адамдын аты катары. Ал эми бакыт каалайм, жанакындай каалоо тилектеги айтылган бакыт, тилек, мен тилегим кабыл болсун десең, ал жакта тилек, бакыт дегендер эмне экен? Кичинекей эле тамга менен жазылат экен. Жана ошол эле учурда дагы кандай сөздөр бар? Сулуу, сулуу айтылыштары бирдей эле болуп кетет да ушулардын. Бирок жазылышында көрдүңөр, өзгөчөлүктөр бар. Үчөөндө кайсынысы туура дегенде үч сөзүн тең туура. Карасаңар, бул жакта сулуу деп эң акырында лыдан кийин эки ул болду. Булдан кийин лыдан кийин бир эле у болду. Булда лыга чейин эки у, лыдан кийин дагы эки у болду. Бул үч сөздүн мааниси үчөөнүкү үч башка. Мисалы, сулуу дегенде бул красивая деген сөз, кыздарга айтабыз, сулуу кыз экен десең. Демек ал жакта лыдан кийин эки у уланат. А сулуу деген дан өсүмдүгү болуп атат. А суулуу деген мокрый жерди, тагыраагы сууга бай жерди биз суулуу жер деп эмне кылат экенбиз? Атайт экенбиз. Сабактын акырында дагы бир сөздү жазып туруп анан бүтүрөт экен. Мисалы, ар кандай, эч ким. Кайсынысы туура, достор? Карасаңар, ар кандай деп бирөөсүн өзүнчө жаздым, бирөөсүн чогуу жаздым, эч ким деп өзүнчө жаздым, анан эч ким деп чогуу жаздым. Ойлоңгула. Туура. Экөө тең туура. Болгон экөөнүн сүйлөм ичинде колдонуш тартиби, колдонуш өзгөчөлүктөр бар. Ар кандай дегенде бул жакта ата тооч, ата тооч. Ата тооч катары кетет. Кайсы ата тооч эле? Тапкыла, шилтеме ата тоочпу? Же аныктама ата тоочпу? Бул жакта табышыңар керек. Ата тоочтор өз ичинен алтыга бөлүнөт, маанилик жактан. Демек бул жакта ар кандай адамдар менен олтурдум деп айтабыз. Демек бул жакта эмне? Өз-өзүнчө жазылат. А бунда эмне үчүн чогуу жазылып калды эми? Достор, айтып көрүлөчү, эмне үчүн чогуу жазылды? Себеп дегенде бул жакта ар кандай адамдар тууралуу кеп эмес, ар кандай деген сөз болуп атат. Ар кандай, жиптей. Мисалы, анын узундугу ар кандай эле экен бар экен деп айтабыз. Демек андай жаза турган болсок, биз эмне кылабыз? Бирге жазат экенбиз. Эч ким. Эч ким. Эч ким дегенибиз бул кадимки тангыч эмне болуп атат? Ата тооч болуп атат. Танат го, мисалы, эч деген сөз. Ал эч ким дегенде биз кандай экенбиз, өзүнчө жазат экенбиз. Ал эми үйдөгү жаныбар
эчки тууралуу кеп болсо, демек аны бирге турабыз. Мен эчкимди сугардым, мен эчкимди жакшы көрөм деген сыяктуу. Анан достор, жер суу аталыштарына баягы мүчө уланганда негизи кайсы гана мүчө уланбасын баш тамга менен жазыш керек деген эрежелер бар эмеспи? Мисалы, мен нарындыкмын дегенде көпчүлүк окуучулар кантип жазат? Мен нарындыкмын деп жазышат. Мен нарындыкмын. Ал оштук деген сыяктуу сөздөр карасаңар, баш тамга менен жазышат. Бирок бул жакта экөө тең ката достор. Оштук деген сөз да ката жазылды, нарындык деген сөз да ката жазылды. Эмне үчүн? Себеп дегенде кыргыз тилинде лык деген мүчө бар. Лык деген мүчө кандай гана географиялык аталышка уланбасын, ал географиялык аталыш кичине тамга менен жазылат деген эреже бар. Нарындык дегенде нарын географиялык аталыш, лык мүчөсү ошо сөзгө жараша өзгөрүп кете берет. Нарынлык деп айтпайбыз, нарындык деп айтабыз. Демек, бул жакта эмне экен? Канча жазат экенбиз? Нарындык деп кадимкилер кичинекей тамга менен жазат экенбиз. Мейли Америка болсун, мейли Канада болсун, мейли Россия болсун, аларга америкалык деп койсок, канадалык деп койсок, кичинекей тамга менен жазылат. Бирок эрежеде бул, мисалы, нарындыктар конокко келишти деп сүйлөм башталса, нарындыктар деп сөз нарындыктардан башталса, анда баш тамга менен жазыла берет. Анткени эрежеде чекиттен кийин баш тамга менен жазыш керек деген эреже бар. Сүйлөмдүн ортосуна, бул аягында келди. Аягында келсе, демек ал кичинекей тамга менен жазылат экен. Түшүнүңөр, нарындык деген демек кичинекей. Оштук деп жазса кичинекей, сүйлөмдүн ортосуна же болбосо аягына келсе кичинекей. Анткени лык деген мүчө бул жакта жердин атын билгизбей эле. Бул жакта нарындык деп туруп, же болбосо көлдүк деп туруп, же болбосо ал барскондук, ал кереги таштык десек, эмнени билгизип атат? Ал жерди билгизбей эле, ошол жерден экендигин билгизип атат. Адамды билгизип атпайбы? Адамды билгизип коюп атат бул жакта. Ошол кереги таштык бала десек, демек ал жакта биз баланы түшүнөбүз, Жер тууралуу бул жакта айтылбай эле, бул жакта каяктык экендигин билгизип коюп атат, жалпылап көргөзүп атат. Демек, түшүнүңөр. Лык мүчөсүн кийинки сабактарда дагы буюрса, зат атооч темасын өткөндө, анан сын атооч деген темаларда дагы бул кездешет, дагы кеңири айтабыз. Анан көпчүлүк учурда рахмат деп жазсак туурабы дешет. Туура, рахмат деп жазганыбыз туура. Анан эң туурасы дагы ыракмат деп жазганыбыз туура. Экөөнө тең достор жол берилет. Рахматка дагы, рахмат деген сөзгө дагы жол берилет. Ушуну менен урматтуу достор, орфографиялык эрежелер сабагына бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабактарда амандашалы, бар болуңуздар.